мужское насилие, анан моңдай аялдарга укук бербейт, аялдардын тиги эркиндиги жок кылып атат деген бул батыштан келген өздөрү бизге ошо шарт түзүп берип коюп, анан эркек кайда бараарын билбей, же идишак жүрүүнү билбей, же каяктан оокат кылаарын билбей, анан ошондо анан үйдүн ичинде экөө тытышып атпайбы, кичинекей бир комнатанын ичине кирип алып, мына жаштарды карасаң бүт эле квартирада, бир комнатный квартирада 4-5 балдарын багып отурушат. Анан ошонун баары таасир этпей койбойт да, себеби азыр бир дагы аял үйдө отурбайт азыр. Эмгек кылып жүрүшөт. Мен дагы эркектей болуп кызмат кылам деп. Эркек кызмат кылып жүрөт. Балдары садикте, мектепте. Анан биздин жашообуздун шарты кичине өзгөрүлүп калды да. Анан ошондон баягы албетте биз боз үйгө кайра кире албайбыз. Кыргыздын жанагы мурунку жашоо шартын алып келе албайбыз. Азыр кайнене деле көп үстөмдүк кылбай калды. Коркуп калышты. Мен азыр көрүп атам го, мына биздин байбичелер кичине кордук көрүп калышты кайнелелер. Азыркы келиндер андай эмес да. Эркектер деле уже андай мурункудай эркек болбой калды. Аялдардын сөзү өтүмдүү болбой калды да, караманча. Тең тайлаш эле болуп калышты. Анан ал сыңары бул тасма, өзүң айтып аткандай китеп, болбосо ушундай бир талкуу, ушундай бир подкасттарда биз өзүбүздүн салтыбызды ала жүрсөк, ошондо аял кишидей болсо, бул жанагы оокат жаса, анан слуга эмес мен деген эмес. Сен тактыда отуруп, өзүңдүн вазипаң бар да, сенин сулуулугуң менен, сенин мээримдүүлүгүң менен, сенин ошо эркекке болгон мамилең менен сен бир жогору турасың да. Эркек болсо чуркап барып, сенга бир алтын шакек алып берип, сөйкө алып берип, же болбосо бир көйнөк алып берип, ошентип сага жагынсын. Мына ошондо кичине мындай эркек менен аялдын ортосундагы мамиле ошондо түзүлөт да, кичине окшошураак болот. Анан мага эркектин кереги жок дегендер толтура азыр. Мен өзүм таап алам. Ошентип мына ажырашуулар ошондон болуп атат. Жалгыз бой жүргөн эркектер канча, жалгыз бой жүргөн кара жалгыздар канча. Ошондуктан биздин келечегибизди мен жаман деп эч качан айтпайм. Бирок биз ушуну кеп кылганыбыз ошол кичине мындай эркектер эркектей болсо,